Кыргызстандагы айдоо жерлеринин жалпы аянты 1.400.000 гектарды түзөт. Анын ичинде 1 миллион гектар сугат жер. Сугат суусу жок болгондуктан 400.000 гектардан ашык айыл чарбага таандык болгон жер кайракы жерге айланып кеткен. Таштак, кумдуу, майда таштак жерлери да бар. Андан тышкары биздин дыйкандар тоонун боорунда, түз эмес жана тоонун этегинде да жер өздөштүрүү менен алектенип келишет. Мындай жерлерде өсүмдүктөрдү сугаруунун алдыңкы ыкмаларынын бири тамчылатып сугаруу болуп эсептелет. Тамчылатып сугаруу бул жай ирети менен өсүмдүктүн тамырына, анын муктаждыгына карата суу берип туруу ыкмасы. Ошондуктан тамчылатып сугарууда көнүмүш адаттагыдай сугарууга караганда суунун жана энергиянын сарпталышы бир кыйла аз. Ал эми алынган түшүм көп болот. Тамчылатып сугаруу системасын Кыргызстандын шартында көбүнчө төмөнкү учурларда колдонсо болот. Теплицаларда жашылчаларды өстүрүүдө, кайракы жана тоо боорундагы жерлерде мөмө бак дарактарды өстүрүүдө. Көбүрөөк ыңгайлуу болгон өсүмдүктөр жашылчалар, бакча өсүмдүктөрү, жүзүм. Тамчылатып сугаруу системасынын негизги элементтери: суу сактоочу резервуар, жабык идиштен келген сууну ачып жабуу үчүн кран, магистралдык суу түтүгү, сууну тундуруучу фильтр, магистралдык түтүк, фертигатор, жер семирткичтерди суу менен аралаштыруучу каражат, бөлүштүрүүчү жана сугаруучу түтүктөр, тамчылатуучу микротүтүктөр, өлчөмү менен өсүмдүктүн тамырына берип туруучу түзүлүш. Суу сактоочу резервуардан суу кран менен багытталып турат жана фильтр аркылуу магистралдык суу түтүгүнө барат. Андан соң суу бөлүштүрүүчү түтүк аркылуу жөөктөргө жанаша жаткан сугаруучу түтүктөргө барат. Суу түтүктөрү өз ара өткөрмөлөр жана крандар аркылуу байланышкан. Баардык суу түтүктөрү полиэтиленден жасалган. Сугаруучу түтүктөргө тамчылатуучу же микротүтүктөр кошулган. Суу сугаруучу түтүктөрдөн тамчылатуучу же микротүтүктөр аркылуу өлчөмү менен өсүмдүктүн тамыр зонасына берилип турат. Тамчылаткыч аныкталган өлчөмдөгү сууну берип турат. Адатта саатына 4-төн 15 литрге чейин. Тамчылатып сугаруу системанын тамчылаткычына кир толуп калбасы үчүн сууну тундуруучу фильтр колдонуу маанилүү. Анткени сууда чоң өлчөмдөгү ар кандай туз жана темирлер болот. Фертигаторду колдонуп, суу менен ар кандай жер семирткичтерди азайтылган көлөмдө берсе болот. Суу сактоочу жабык идиштин көлөмү жана суу түтүгүнүн жоондугу айкын шарттарга жараша болот. Участоктун көлөмү, сугат өсүмдүктөрүнүн олтургузулган схемасы, суунун сарпталышы жана бир маалда иштеген тамчылаткычтардын саны жана башкалар. Тамчылатып сугаруу технологиясын колдонуу өсүмдүктөрдүн бат чоңоюшуна жана бышып жетилишине таасир эткен бир катар факторлордун күчү менен көбүрөөк түшүмгө алып келет. Суунун бир кыйла үнөмдөлүшү 50%га чейин. Суу өсүмдүктүн тамыр зонасына жеткендиктен ным жетишээрлик деңгээлде кармалып турат. Отоо чөп жана оору аз. Суу өсүмдүктүн тамырына гана берилгендиктен жана кереги жок. Башкача айтканда жөөктөрдүн ортосунда жана өсүмдүктөрдүн ортосунда сарпталбайт. Андыктан отоо чөптөрүнүн өсүшүн жана өнүгүүсүн азайтат жана көгөрүп кетүүчү оорулар менен оор коркунучун алдын алат. Жердин түшүмдүүлүгү. Көнүмүш болгон сууну жайылтып сугаруудагыдай жердин үстү катып калбайт. Өсүмдүктүн тамыры үчүн керек болгон суунун жана абанын оптималдуу катнашына шарт түзүлөт. Тамчылатып сугаруу жашылчаларды, жемиш дарактарды, жүзүмдү, бакча өсүмдүктөрүн сугарууда экономикалык жактан акталган жана экологиялык жактан коопсуз ыкма болуп саналат жана суу ресурстарынын жетишсиздигине байланыштуу айыл чарбачылыгы менен алек болууга мүмкүн болбогон жерлерде шарт түзүп берет. Маселен, Ош облусундагы Ачы айылынын фермери Нурмамат Эргешевдин тамчылатып сугаруу системасы 1 жылдын ичинде өзүн актады. Мен турган жерде 22 жылдан бери пайдаланбай турган жер бар эле, мына таштак жер эле, эч нерсе өспөгөн. Мен анан өзүм кеңешим ушул жерди бак кылып алсам деп өзүмчө. Таштак жер. Анан кийин 50 соток жерге өрүк эктим.
Бул жакка 70 соток жерге башка мөмө берени бадам эктим. Анан сугарыш өтө кыйын болгон. Чака менен ар бирин түнө куюп, ушунчалык кыйынчылык эле, кыйналып немелем. Анан натыйжасы жам болбойт эле. Көбү куурап калат эле. Башкалар bir günde suvarıp alады, да экинчи күн, үчүнчү күн суvarıp ушунчалык адам кыйналат элек. Анан көбү куурап калды, башка калды. Көктөш кыйын болуп аткан да. Анан каналдан уже ана турган канал. Уже каналдан чака менен көтөрүп келчек. Ушундай кыйналып чака менен. Ана канал. Турат көрүнүп. Подъем тайгаланып башка жыгылып чыгат элек. Bunu 3 yıl murun algan elem sistemanı. Nar jakta bir 50 töölүгүм бар. Жакшы көктөп, мындай жакшы болгон үчүн, жыйынтыгы жакшы болгон үчүн мен бу yıl мунаны жака да бак кылып туруп, şu системаны дагы койдурдум. Азыр ушундай жакшы болуп калды. Кээ бир коңшуларым, башкалар дагы бизге дагы шуну айтып, койдуртуп берсеңер деген адамдар болуп атат. Биздин республикада IGE каржылаган Helvetas уюмунун СЭП сууну эффективдүү пайдалануу долбоорунун жардамы менен Индияда жана Кытайда жасалган тамчылатып сугаруу системалары базарда пайда болду. Сурап билүү телефондор 0550 91 21 32 0777 91 21 32.